إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдарды жараткан, бүткүл аламды жаратып, башкарып турган жана рызык менен камсыз кылган Аллах субханала таалама чексиз мактоолор. Пайгамбарлардын мөөрү, пайгамбарлардын мырзасы, Аллах тааламдын эң сүйүктүү кулу, сиздин, биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө жана аны жакшылыкты ээрчиген бардык момун мусулмандарга Аллах тааламдын салават саламдары болсун. Урматтуу бир туугандар, Рамадан айыны акыркы убакыттары, акыркы сааттарында олтурабыз. Рамазан айы бир туугандар сиз менен бизди таштап кетүү алдында турат. Бул Рамадан айы улук ай. Бул Рамадан айы Аллах субханала таалам Куран түшүргөн ай болуп эсептелет. Бул айды бир туугандар тауба менен жыйынтыктоого аракет кылыбыз керек. Эгерде сиз менен биз бир күнөөнү адат кылып, же болбосо Аллах тааламдын буйругуну таштап, ошол нерседе жүргөн болсок, бул күнөөдөн толугу менен сурулуп, Аллах таалама кайтуу менен Рамазанды жыйынтыктайлы. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге насаат кылып, Аллах таалама көп тауба кылууну жана көп истигфар айтууну үндөдү. Аллах субханала таалам да өзүнүн ыйык китебинде бир канча жерде момун мусулмандарды истигфар айтууга жана Аллах таалама тауба кылууга кызыктырды. Аллах таалам ушундай деп айтат: "Ванистагфиру раббакум сумма тубу илейхи". Роббиңиздерге истигфар айтыңыздар, андан кийин тауба кылыңыздар. Юматтиукум матаан хасана. Ошондо Аллах таалам сиздерди эң сонун жашоодо жашатат. Иля ажал мусамма, белгилүү бир убакытка. Ва ю'ти кулли фадлин фадлах, ар бир фазилет эсине фазилетин берет. Ва ин таваллау, эгерде баш тартсаңыздар тауба кылуудан, фа инни ахафу алейкум азаба яумин кабир, мен сиздерге жетип келип кала турган чоң азаптан корком дейт. Башка бир аятта Аллах субханала таалам: "Кул иннама ана башарун мислукум юха иляйя аннама илахукум илаху вахид фастaqimu илейхи вастагфирух". Айткын, ey Мухаммад, мен болгону сиздер сыяктуу бир башармын, адаммын. Мага Аллах таалам тарабынан вахий түшүрүлөт. Чындыгында Аллах жалгыз, ал сыйынууга татыктуу зат. Фастaqimu илейхи, Аллах тааламдын жолунда жүрүңүздөр, бекем болуңуздар жана ага истигфар айтыңыздар деди. Башка бир аятта Аллах субханала таалам: "Ва тубу илаллахи джамиан айюхал муъминуна лааллакум туфлихун". Эй адамдар, жалпыңыздар, баарыңыздар биригип Аллах таалама, эй момундар, баарыңыздар биригип Аллах таалама тауба кылыңыздар. Лааллакум туфлихун, балким ошондо сиздер ийгиликке жетерсиздер деди. Ошондой эле Аллах субханала таалам имандууларды буйруп: "Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха". Эй иман келтиргендер, чынчыл тауба кылыңыздар. Аллах таалама чынчыл тауба кылыңыздар. Аса роббукум айюкаффиру анкум, ошондо Аллах таалам сиздердин күнөөңүздөрдү кечирет. Сайиатикум ва юдхилакум жаннатин тажри мин тахтихал анхар. Анан Аллах субханала таалам астларынан дарыялар аккан бейишке киргизет деди. Башка бир аятта: "Инналлаха юхиббут таввабин ва юхиббул мутатаххирин". Аллах таалам тауба кылуучуларды, көп тауба кылуучуларды жана тазалыкта жүргөн адамдарды жакшы көрөт деди. Бул жөнүндө да Куранда бир канча аят бар. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мубарак хадистерине токтоло турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Я айюханнас тубу илаллахи вастагфирух". Эй адамдар, Аллах таалама тауба кылыңыздар жана истигфар айтыңыздар. Чындыгында мен бир күндө 70 жолу тауба, 70 жолу истигфар айтам деди. Бул дүйнө мурунку жана кийинки күнөөсү кечирилген зат бир күндө 70 жолу истигфар айтамын деди. Башка бир риваятта 1100 жолу истигфар айтам деп келет. Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu qala
Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: "Самиату Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул", пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтканын уктум дейт: "Инни ла астагфируллах ва атубу илейхи фи яуми аксара мин 70 марра". Мен bir күнүнө Аллах таалама 70 жолудан көбүрөөк истигфар айтамын жана тауба кыламын деди. Аннас ибн Малик радиаллаху анху айтат: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям", пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Лиллахи ашадду фархан би таубати абдихи хина ятубу илейхи". Аллах таалам дейт, пендеси Аллахка кайтып тауба кылганда ушунчалык каттуу кубанат. Субханаллах. Пендеси Аллах таалама тауба кылып кайтса, Аллах субханаху ва таала ушунчалык каттуу кубанат. Мин ахадикум кана ала рахилатихи би арди фулатин фанфалатат. Мисал келтирип айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Сиздердин бирөөңүздөр сапарга чыкты. Төөсү менен сапарга чыгып, бүт жүктөрү, керектүү азык заттары ошол төөстүн үстүндө эле" дейт. Жанагы төөсүнөн түшүп олтурган учурда төөсү качып кетти. Жанагы болду эми, азыгы жок, суусу жок, чөлдүн так ортосунда калып, эч нерсе таппагандан бир дарактын астына барып, өзүнүн өлүмүн күтүп турган учурда төөсүн көрүп калат. Жанагы жерде ушунчалык каттуу кубангандыктан, элестетиңиз, төөсүнү өлүмдүн астында туруп, төөсүн таап алган учурда ушунчалык каттуу кубангандыктан: "Аллахумма анта абди ва ана роббук". "О Аллахым, сен менин колумсуң жана мен сенин Роббиң" деп адашып, ушундай каттуу сүйүнгөндөн айтып жиберет дейт. Караңыз, Аллах тааламдын кубанычы ушул пенденин кубанычынан да каттуу болот дейт. Субханаллах. Сиз менен биз күнөө кылсак, күнөө кылып, ошол күнөөдөн суурулуп Аллах таалама кайтсак, Аллах таалам ушунчалык каттуу кубанса, бул момун мусулман үчүн эмне? Эң сонун тауба кылууга кызыктырган хадис болуу керек. Башка бир хадисте Аннас ва ибн Аббас радиаллаху анхумдан келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Лау анна либн адама вадиян мин захабин ахабба ан якуна лаху вадиян". Эгерде адам баласына бир тоо алтындан болгон тоо болсо, ал пенде дагы бирөөнү каалайт ошондойдон дейт. Субханаллах. Караңыз, адамдын нафси эч качан тойбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Валан ямлау фаху илля тураб". Ал адам баласынын оозуну топурактан башка эч нерсе толтурбайт дейт. "Ва ятубуллаху ала ман таб". Бирок Аллах таалам ким тауба кылса, Аллах таалам анын таубасын кабыл алат дейт. Субханаллах. Караңыз, бир туугандар, адам баласынын нафси ушунчалык деңгээлде ачкөз, өлө турган жанга, ашып барса 100 жыл жашай турган жанга бул дүйнө жана бул дүйнөдө бар нерсенин бардыгын каалайып турат. Эгерде бул дүйнөнү берилсе, ошол инсанга ал инсан албетте айды дагы каалайт. Ай дагы берилсе, башканы дагы каалайт. Инсанды эч бир нерсе тойгузбайт. Бир гана бир ууч топурак тойгузат. Андан башка эч нерсе тойгузбайт бир туугандар. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аллах таалам таубаны кабыл алат, эгерде Аллахка тауба кылган болсо" дейт. Бир туугандар, тауба деген эмне? Тауба деген Аллах таалама кайтуу деген. Күнөөдөн суурулуп чыгып Аллах таалама кайтуу. Же болбосо Аллах тааламдын буйругун аткарбай жүргөн болсок, Аллах тааламдын буйругун аткаруу менен Аллах тааламдын таат ибадатына кайтуу, ушул тауба деп айтылат. Тауба бул шариятыбызда важип болгон амалдардан. Эгерде бир күнөөнү адат кылып, ошол күнөөдө матырылып, ошол күнөөнү адат кылып жүргөн болсок, же болбосо Аллах таалам буйруган парз буйруктарынын кебирлерин таштасак, же баарын таштап койгон болсок, ошол буйруктарды аткаруу менен Аллах таалама кайтуубуз керек. Бул нерсенин өкүмү шариятыбызда важип болуп эсептелет. Момун мусулман адам эч качан таубаны кечиктирбөө керек. Бир туугандар, таубаны кечиктирүү сиз менен бизге чоң бир азап болуп калуусу мүмкүн. Караңыз, бир туугандар, таубаны кечиктирген адам таубасыз Аллах тааламдын алдына сапар кылуусу мүмкүн. Эң ачынарлуу нерсе ошол. Бир туугандар, ошондуктан момун мусулман адам көп тауба кылуу керек. Дайыма тауба кылып жүрүү керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен бир күндө 70 жана андан көп жолу тауба кылам" дейт. 70 жана андан көп жолу тауба кылам дейт.
Таубанын кабыл болуу шарттары бар. Эгер ал шарттар орундалбай турган болсо, ал тауба кабыл болбойт. Бир туугандар, жөн эле астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах тауба кылдым деп коюу менен эгерде тауба орундала турган болгондо, анда бардыгыбыз тауба кылган адамдардын катарына кошулуп калмакпыз. Жок, бир туугандар. Андай эмес. Балким тауба болуусу үчүн шариятыбыз койгон шарттар орундалуу керек. Эгер ошол шарттар табылган болсо, ошондо сиз менен биздин таубабыз чыныгы тауба болуп эсептелет. Караңыз, Аллах субханала таалам Аллах таалама чыныгы тауба кылыңыздар деди. Таубатан насуха, чынчыл болуңуздар таубаңызда деди. Таубанын шарттарынан биринчиси ыкластуулук. Сөзсүз түрдө таубада Аллах тааламдын разылыгын көздөбүз керек. Паланчы, пустанчынын разычылыгын эмес, Аллах тааламдын разылыгын көздөбүз керек. Аллах таалам буйруган буйрукту аткарбай койгондугу үчүн жана Аллах тааламдын тыйган нерсесинен тыйылбай койгондугу үчүн, Аллахтын разычылыгы үчүн ушул амалда сурулуп чыгам же ушул амалды аткарам деп Аллахтын разылыгын көздөш керек. Бул биринчи шарты. Экинчи шарты, ошол кылган күнөөгө өкүнүү керек. Бир туугандар, сиз менен биз кээде ушундай күнөөлөрдү кылабыз. Эгер ошол күнөөлөр ашкере болуп ачка чыккан болсо, сиз менен биз эле эмес, балким сиз менен биздин жаныбызда жашаган үй бүлөбүз, ал эле эмес, кошуна колоңдор дагы шерменде боло турган деңгээлде күнөөлөрдү кылабыз, бир туугандар. Аллах субханала таалам бирок баарын жашырды. Аллах субханала таалам пендем кайтабы экен деп ушул нерселердин баарын жашырып турат. Демек, момун мусулман адам күнөө кылгандан кийин Аллах тааламдын алдындагы Аллах таалам койгон чектен ашкандык үчүн сөзсүз түрдө өкүнүү керек. Бир туугандар, бул бир эле күнөөгө батып жүргөн адам эмес, балким Аллах тааламдын буйругуну кылбай жүргөн адам дагы өкүнүү керек. Караңыз, Рамадан айында, алхамдулиллах, көпчүлүгүбүз таравих намаздарын окудук. Куптан намазын окудук. Таравих намазынын өкүмү, бир туугандар, мустахаб. Кылсаңыз ажыр аласыз, кылбасаңыз күнөөкөр болбойсуз. Ал эми мынау 5 маал намаздын өкүмү парз. Эң ачынарлуу нерсе таравихте ушундай чуркап аракет кылып, шашып, биринчи саптарда олтурууга аракет кылып, эрте келип таравихтерге толук катышабыз. Рамазан бүткөндөн кийин сиз менен биз 5 маал намазыбызды эмне кылабыз? Же убактысынан кечиктирип окуйбуз, же болбосо бир күндө бир чогултуп туруп бир окуп коебуз. Жок, бир туугандар, ушул нерсенин өзү чоң күнөө. Момун мусулман адам Аллах тааламдын ушул буйруктарын аткарбай жүргөндүгү үчүн тауба кылуу керек. Аллах таалам колунда мүмкүнчүлүк бар адамга зекетти парз кылды. Зекет парз болуп, зекеттин бербей жүргөн адам тауба кылуу керек. Өкүнүү керек ушул күнөөнү кылып жүргөндүкүнө. Ошондой эле Аллах таалам ажылыкты буйруду. Ажылыкка мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, ажылык кылбай жүргөн адам Аллахка тауба кылуу керек. Экинчи шарты, бир туугандар, үчүнчү шарты, ошол күнөөдөн суурулуп чыгуу керек. Караңыздар, бир туугандар, ошол күнөөдөн суурулуп чыгуу керек деген, сиздин ошол күнөөнү кылууңузга жоро жолдошторуңуз себеп болгон болсо, ошол жоро жолдошторду Аллах үчүн ташташыңыз керек. Бир туугандар, Аллах үчүн ошол жоро жолдошторду таштооңуз керек. Эгерде сиздин бир парз амалыны аткарбай жүрүштүгүңүзгө сиздин жумушуңуз себеп болуп атса, Аллах үчүн ошол жумушуңузду таштооңуз керек. Бир туугандар, Аллах тааламдын өкүмүнүн астында эч кандай жумуш жогору коюлбайт. Сиз менен биз Аллахка сыйынуу үчүн, ибадат үчүн жаралганбыз, жумуш үчүн эмес. Жумуш табылат. Аллах таалам раззак зат, рызык менен камсыз кылуучу Аллах субханала таалам. Бирок сиз ошол жумушту деп Аллах тааламдын буйругун таштап койсоңуз, албетте эмне тауба кылууңуз керек ал нерсеге. Ал Рамазан сиз менен биздин тауба кылуубузга себеп болсун, бир туугандар. Арам иш кылып жүргөн болсок, арамдан сурулуп чыгайлы. Эгерде буйрук аткарбай жүргөн болсок, Аллах тааламдын буйругун таштап койгон болсок, ошол буйрукту аткарып баштайлы. Бир туугандар, арам дегенде көпчүлүгү ширк кылбоону же болбосо ошол сыяктуу чоң күнөөлөрдү арам деп билип, башка кичинекей арамдардан арылбай жүрөт. Бир туугандар,
кээде ушундай амалдарды кылабыз, ошол күнөөлөрдү чогултканда чоң күнөөлөрдөн да качып кетет бир туугандар. Караңыз бир туугандар, банктар менен кызматташабыз. Процент алабыз, кредит деп өзүбүздү ар түрдүү ат менен алдайлы. Кредит дейлиби, депозит дейлиби, рассрочка дейлибизби, банктардан үстөк кошуп берүү ниетинде акча алсаңыз, бул өзү арам эмеспи? Эгер ушул нерсени кылып жүргөн болсоңуз, мына ушул күн Рамазандын эң акыркы күндөрү бир туугандар сизге себеп болсун ошол нерсени токтотконго. Бир туугандар, Аллах жана анын расулу менен согушканы даярсызбы? Эгер даяр болсоңуз, банктар болобу, күрөөканалар болобу, башка жерлер болобу, мамиле кыла бериңиз. Аллах жана анын расулуна кылыч көтөрүп согушууга даяр болсоңуз, ошол нерсени кылыңыз. Жок, мен ал нерсеге даяр эмесмин, мен күрөшпөймүн, согушпаймын десеңиз, анда токтотуңуз. Бул чоң күнөө Аллах Тааланын алдында. Бир адамдын тавбасы тавба болуп эсептелбейт, эгерде ошол адам күнөөсүнөн сурулуп чыкпаса, жана ошол күнөөдө уланып жүргөн болсо дагы, эмне ал тавба болуп эсептелбейт. Караңыз, кумар ойноп жүргөндөр бар. Кумар ойноп жүрүп, кээде балким жүрөгү оорусу мүмкүн, ушул арам нерсе го деп. Бирок ошол кумардан толугу менен сурулуп чыкмайынча анын тавбасы тавба болуп эсептелбейт. Кээде бир туугандар, валиядан биллах, башка дагы чоңдогон күнөөлөр иштерди кылабыз. Эгерде сиз менен биз ошол күнөөлөрдөн толугу менен сурулуп чыкпай турган болсок, сиз менен биздин айткан тилибизден эч кандай пайда болбойт. Аллах Тааланын алдында ал тавба кабыл болбойт. Ошондуктан сиз менен биз ошол күнөөдө көгөрүп турбастан ошол күнөөдөн Аллахка кайткан аракет кылышыбыз керек. Билесизби? Көпчүлүк бир күнөөгө көңүл дагы билбейт. Көңүл дагы бөлбөйт. Ал күнөө экенин дагы билбейт. Кайсыл күнөө? Билесиздерби? Жамаат намазына катышпастык. Бир туугандар, жамаат намазына катышпастык чоң күнөөлөрдүн бирөөсү. Себеби жамаат намазынын өкүмү фард, важип. Эми важипти таштагандын өкүмү эмне болот? Күнөөкөр болот албетте. Көпчүлүк ушул нерсеге кайдыгер мамиле жасайт. Бир туугандар, кээ бир алымдар азан айтылган жерге жооп бербестик, үйүндө намаз окуп коюштук, намазы кабыл болбойт деп айтканга чейин барышкан. Бир туугандар, сиз азанды угуп турасызбы? Азанга жооп берүүңүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир көзү азиз болгон адам алып келинди. Жанагы киши Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уруксат сурады. Мага уруксат берчи, Аллахтын элчиси, мен үйүндө намаз окуйн. Мени жетелеп келген эч ким жок болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде макул деди. Анан жанагы кайтып баратканда токточу деди. Сен азанды угасыңбы? Жанагы киши албетте угам деди. Анда келесиң деди. Анда келгин, азанга жооп бергин деди. Бир туугандар, Абдуллах ибн Мас'уд радhiyallahu anhu, кимде-ким Аллах Тааламды эртең кыямат күнү мусулман абалына жолтурууну кааласа, анда намазды азан айтылган жерде окусун деди. Бир туугандар, намаз окуштук өзү парз. Эми ошол намазды мечитте окуштук ал дагы парз. Намазды азан айтылган жерде окубай, үйдө окуштук бул күнөө. Намазы кабыл болбойт деп айтпайбыз албетте. Бирок күнөө кылган болуп эсептелет. Бир туугандар, намаз окуп туруп күнөө алсаңыз, андан көрө намаз окуп туруп сооп алганга аракет кылбайлыбы? Мына ушул күнөөдөн кайтайлы. Жогоруда айтып өткөндөй кээ бир күнөөлөр бар бир туугандар. Сиз менен биз аны күнөө экенин дагы билбейбиз. Эң ачынарлуу нерсе, сиз менен биздин жүрөгүбүзгө ошол күнөө барып олтуруп акыры эмнеге айланган? Жүрөгүбүздү каратканга чейин алып барган. Адам баласы бир күнөө кылганда бир туугандар, жүрөккө бир чекит пайда болот. Кара чекит пайда болот. Эгер ошол күнөө көбөйгөн болсо, көбөйүп олтуруп, жанагы жүрөктү карартып, кийин ал жүрөк бир туугандар акыйкатты кабыл албай турган жүрөк айланат. Ал жүрөк бир туугандар адам баласыны тозокко алып келе турган жүрөк айланат. Субханаллах. Бир туугандар, Аллах Таалам алдына кантип жооп беребиз? Азан айткан жерге барып туруп намаз окуганыбыз үчүн. Бир туугандар, ушундай убакыт келип калбасын. Азанды эңсеп, азандын үнүн уга албай, азандын үнүн уксак, үйүздөн чыга албай турган убакыт келип калбасын бир туугандар. Вала тусалун яума идин анин наим. Сиздер албетте эртең кыямат күнү бул нерседен сураласыздар дейт.
Албетте сураласыз. Бардыгы суралабыз. Мен дагы суралам, сиз дагы сураласыз. Кайсыл немат үчүн? Бардык Аллах Таалам берген немат үчүн. Бир туугандар, Совет доорундагы адамдар, алар үзүрлүү болсо керек деп үмүт кылабыз иншаллах. Себеби ал убакта кысым катуу болгон. Бирок сиз менен биз эмне деп Аллах Таалама үзүр айтабыз? Намазды мечитте окуганыбыз үчүн эмне деп үзүр айтабыз? Эркектер бир туугандар намазды мечитте окуганга буйрулган. Ал эми аял киши болсо үйүндө окуган буйрулган. Эркектин мечитте окуганын буйрулгандыгынын чоң данышмандуулугу бар. Мусулман үммөтүнүн биримдиги бар. Мусулман үммөтүнүн бири-бирини жоктоосу бар. Мусулман үммөтүнүн ортосундагы алаканын бекемдөөсүнө себеп болот бир туугандар. Бир жамаатта бир сапта намазга туруу. Карасаңыз бир туугандар жамаатка келип эптеп-септеп эле окуш эмес, жамаатка келип саптарды тыгыз тургузуп, жакын туруу бул шариятыбыз кызыктырган амал болуп эсептелет. Бул нерседе Аллах субханаху ва таалам көптөгөн данышмандуулуктар, көптөгөн пайдаларды эмне кылган, камтып койгон. Ошондуктан бир туугандар ушул сыяктуу амалдарды кайдыгер, ушул сыяктуу амалдарга кайдыгер мамиле жасап, эртең өзүбүздүн сурак жообубузду көбөйтпөйлү. Дагы бир күнөө бар бир туугандар, көпчүлүгүбүз ушул нерсеге көңүл бөлбөйбүз. Дагы бир күнөө бар бир туугандар, билесиз бал кайсы күнөө? Кайсы күнөө деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө кенен тарап кеткен күнөөлөрдүн бирөөсү телефондогу интернет аркылуу ар түрдүү нерселерди көрүп, убактыбызды сарп кылуу. Мен азыр ошол телефондогу арам нерсени айткан жокмун бир туугандар. Телефондун арамын көрүү өзү бир күнөө. Бирок жанагы убакытты сарптоо арам нерсе болбосо да мубах нерсеге убактыбызды, кымбат болгон убактыбызды кетирүү, бул да күнөө бир туугандар. Бул убакыт биз үчүн эртең же каршыбызга күбөлүк өтөт, же биздин пайдабызга күбөлүк өтөт бир туугандар. Телефон чыгып, адамдар көптөгөн жакшы солих амалдарды калтырып койду. Телефон чыгып, жаштарыбыз Куран окууну таштап салды. Телефон чыгып, бир туугандар адамдар тууган уруктук мамилени үзүп салды. Телефон чыгып, бир туугандар канчалаган адамдар күнөө ишке матырылып, батып кетти. Ошол эле учурда телефонду жакшы жака иштеткендер да бар. Бирок азчылык бир туугандар. Телефонду жакшы жака иштеткендер акыйкатта азчылык. Ошондуктан улуу алымдардын бирөөсү Шейх Абдуразак Аль-Бадр ушундай деп насаат кылат. Бүгүнкү күндө телефон ушунчалык чоң көйгөйгө айланды дейт. Бардыгы граммдан башталат дейт. Инстаграм 1 граммдан башталат. Инстаграм дагы 1 граммдан башталат. Андан кийин эмне болот? Инстаграм килограммга айланат. Килограмм чогулуп отуруп неге айланат? Центнерге айланат. Центнер чогулуп отуруп тоннага айланат. Тонна чогулуп отуруп дагы ошондой болуп кете берет бир туугандар. Мына бүгүнкү адамдардын, бүгүнкү мусулман коомчулугунун жашоосу убактысын ушундай текке кетирип, жашоосунун көпчүлүк бөлүгүн Facebook, Instagram, дагы паланча грамм, пустанча грамм, килограмм, тонна деп ошентип бир туугандар убактыбызды жок кылып жибергенибизди өзүбүз байкаганда ыйлайт элек бир туугандар. Ушунчалык катуу ыйлайт элек. Телефонго баш отуп менен кирип кеткен адамдар бардыгыбызга эскертүү бул. Ошол телефонго кетирген убакытты Куран жаттаганыбызда, Куран окуганда билебизби канча Куран окуп койдук элек. Ошол телефонго кетирген убактыбызды Куранга жумшаганда, хадис окууга жумшаганда, илим алууга жумшаганда, же болбосо жок дегенде мусулмандарга пайда иш кылууга жумшаганда, сиз менен биз бүгүнкү күндө бул коомчулукта башкача үммөт көрөт элек. Тилекке каршы шайтан сиз менен биздин алсыз жерибизден кармап, ошол нерсе менен адаштырууга аракет кылып жатат. Андан кийин караңыз, 4-ші шартты ошол күнөөгө кайтпаймын деп, келечекте кайтпаймын деп чечкиндүүлүккө баруу керек. Эгерде жок, мен балким кайтып калсам керек дей турган болсо, ал тауба болуп эсептелбейт бир туугандар. Сөзсүз түрдө жүрөктө бекем чечим чыгыш керек. Мен ал күнөөгө эч качан кайтпаймын. Зына кылып жүргөн болсо, зынага кайтпаймын эч качан. Аллах өзүң күбөсүн, мен эч качан зынага кайтпаймын. Кумар ойноп жүргөн болсо, кумарга кайтпаймын деп. Риба алып жүргөн болсо, сүткорлук кылып жүргөн болсо, сүткорлукка кайтпаймын деп чечкиндүүлүк менен жүрөгүнөн чечим чыгарыш керек бир туугандар. Эми ошол күнөө бир туугандар пенденин акысына байланып калган болсо,
анда ошол пенденин хаккысын бермейинче Аллах таалам кечирбей тура берет. Ошол күнөө Аллах тааламдын хаккысына болсо ушул жогорку шарттар менен кечирет Аллах таалам. Аллах таалам бүт күнөөнү кечирет. Ширк кылса ширкти дагы кечирет тауба менен. Бирок эгерде пенденин акысына байланып калса, пенде кечирмейинче кечирбейт. Пенде бир туугандар акчасын алып койсок, тоноп салсак, уруп салсак, сөгүп салсак, же болбосо ошол пендеге зулум кылып койсок, ошол пенденин акысını бермейинче Аллах таалам кечирбейт. Тирүү болсо кайтарышыбыз керек. Өлгөн болсо мураскерлер бар, мураскерлерин алып барып беришибиз керек. Эгерде убактысында бир нерсесин тартып алган болсок, эгерде такыр жок болгон болсо, анын атынан садака кылып жиберебиз. Бир туугандар, ар бир амал, кичинекей амал дагы бул жөн калып кетпейт. Эртең Аллах тааламдын алдында суралат. Бардыгыбыз суралабыз, кичинекей амал үчүн дагы. Эртең кыямат күнү сиз ал адамга алып койгон нерсеңизди бере албайсыз. Акча, күмүш, алтын менен өзүңүздү ошол жерде куткарып кала албайсыз. Бирок бир туугандар, анык билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинин негизинде Аллах таалам анын күнөөсүн алып берет сизге, же сиздин соңуңуз ага кетет. Ошол экөөнүн бирөөсү эле. Андан кийин караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтат: тауба күн чыгыштан, караңыз, азыр күн чыгыштан чыгып батыштан батат, кыяматка жакын батыштан чыгат. Бул кыяматтын аламаттарынан. Ушул учур келгенге чейин таубаны Аллах таалам кабыл алат дейт. Эки учур бар, бир туугандар, тауба кылуу алынбай калат. Сиз тауба кылсаңыз дагы, ыйлап көзүңүздөн жаш чыгып, жаш бүтүп кан чыкса дагы тауба кабыл алынбай калат бир туугандар. Биринчиси ошол күн батыштан чыккандыгы, ал учурда бүт инсанияттан тауба кабыл алынбай калат. Экинчи учур адам баласынын жаны гаргарага келгенде. Бир туугандар, эртең өлүм периштеси ар бириздин эшигин каккылап кирип келет. Эң ачынарлуусу ошол өлүм периштеси сизге биринчи SMS жөнөтпөйт, сизге биринчи кабар бербейт. Кокустан келип калуусу мүмкүн. Ошол учурда бир туугандар, эгер тауба кылбай калган болсок, сиз менен биздин акыбалыбызга бай болот, андан башка эч нерсе эмес. Тауба кылайлы ошонтун. Бир туугандар, ушул Рамадан айынын эң акыркы күндөрү тауба кылайлы. Кылып жүргөн күнөөлөр болсо, ошол күнөөлөрдөн сурулуп чыгайлы, Аллах таалама кайтайлы. Эгерде Аллах тааламдын буйруктарын аткарбай жүргөн болсок, Аллах тааламдын буйругун аткарып Аллах таалама кайтайлы. Аллах субхана ва таалам сиз менен биздин ушул Рамадандын эң акыркы убактарында көп солих амалдарды аткарып, тауба кылып, жакшы амалдарды көбөйтүүгө тауфик берсин. Аллах таалам айтат: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah inналлаха yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Айткын, Мухаммад менин пенделериме, өздөрүнүн нафстарына зулумдук кылган, өздөрүнүн нафстарына күнөө менен Аллах таалама ушундай күнөөлөрдү кылган пенделериме айткын, менин ырайымымдан үмүт үзбөсүн. Чындыгында Аллах таалам күнөөлөрдүн баарын кечирет. Аллах таалам Гафур ар-Рахим, кечиримдүү жана ырайымдуу зат дейт. Келиңиздер бир туугандар, Аллах тааламдын ырайымына шашайлы. Аллах субхана ва таалам момундарга даярдап койгон аралыгы асман менен жердей болгон бейишине шашайлы. Аллах субхана ва тааламдын ошол астларынан дарыялар аккан момундар, таквалуулар үчүн даярдаган бейишине сиз менен биз жарышып амалдарды кылайлы бир туугандар. Тозок амалынан жана тозоктун ээлеринен алыс болойлу бир туугандар. Аллах субхана ва тааламдан бейишти сурайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен биргеликте Фирдаус алада болууну сурайлы. Жана тозоктон жана тозок ахли болуп калуудан коргонууну сурайлы. Аллаху алам, aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.